Саламатсыңар, қымбатты оқушылар. Барыңарға жақсы маанай каалайм. Кутман күнүңөр менен. Бүгүн дүйшөмбү, жуманын 1-чи күнү. Айдын 9 айынын 19-у кыргыз тили сабагы. Сабактын темасы көнүгүүлөр. Бир өңчөй аныктоочтор боюнча. Демек, бүгүн упражнение по однородным определениям десек болот болуш керек. Эмесе, сабактын максатына токтолобуз. Цель урока. Биринчи, бир өңчөй аныктоочтор боюнча алган билимдерибизди ушуктайбыз. Закрепим знания по теме однородных определений. Экинчи, байланыштуу кептерибизди өстүрөбүз. Развиваем развитие речи. Үчүнчү, жоопкерчиликтүү болууга үйрөнөбүз. Учимся быть ответственным. Эмесе, өтүлгөн тема боюнча кайталоо кылалы бир аз, эсибизге түшүрөлү. Чогуу иштейле кана, мага мен менен иштейле дагы суроолорго жооп бергенге аракет кылгыла. Эми сөзсүз эсиңерге салгыла да. Жооп бербесеңер дагы. Эмесе, бир өңчөй сүйлөм мүчөлөрү деген эмне? Что такое однородные члены предложения? Бир өңчөй сүйлөм мүчөлөрү канчага бөлүнөт? Насколько делятся однородные члены предложения? Бир өңчөй аныктооч деген эмне? Что такое однородное определение? Бир өңчөй аныктоочтор кандай суроого жооп берет? На какие вопросы отвечают однородное определение? Грамматика боюнча бир аз кайталоо кылдык. Эмесе, өтүлгөн темадагы текст боюнча кайталоо жүргүзөлү. Демек, текст Жусуп Баласагын болчу. Эмесе, мындай суроо. Жусуп Баласагын ким? Жана ал кайда туулган? Кто такой Жусуп Баласагын? И где он родился? Анын бизге жеткен эң мыкты чыгармасы эмне деп аталат? Его самое лучшее произведение, которое дошло до нас, как называется? Жусуп Баласагын өзүнүн китебинде эмнелер жөнүндө айткан? Жусуп Баласагын в своем произведении о чем говорит? Биз өтүлгөн тема боюнча бир аз кайталоо жүргүздүк. Эсиңерге түшүргөндүрсүңөр. Эмесе, жаңы темага өтүп кетели. Бүгүн жаңы тема көнүгүүлөр. Көнүгүүлөр бир өңчөй аныктоочтор боюнча. Значит, сегодня тема упражнения. Упражнение по однородным определениям. Биринчи карагыла. Аныктоочтун милдетин аткаруучу сөздөр бар экен. Значит, балдар, определение выражается прилагательным и причастием. Кана, шол жөнүндө кеп кылалы. Бир өңчөй аныктоочтор сын атоочтордон турат. Однородное определение выражаются именами прилагательными десек та. Эмесе, мисал келтирели да. Ачуу таттуу калемпирден сатып алдык. Мы купили сладкий горький перец десек. Эмесе, карагыла. Сатып алдык дейт. Сатып алдык. Баяндооч. Биз сатып алдык, балдар. Кандай калемпирден сатып алдык? Ачуу калемпирден. Таттуу калемпирден. Ачуу таттуу бир өңчөй аныктоочтор. Алар кайсы сөз түркү менен турду? Сын атоочтордон. Мы купили сладкий горький перец деп орусчасын айтканда. Значит, если мы, баяндооч, это сказуемое, купили. Мы купили какой перец? Сладкий перец. Какой перец? Горький перец. Демек, сладкий, горький деген это однородное определение. И они выражены прилагательным, балдар. Эмесе, экинчи өттүк. Бир өңчөй аныктоочтор. Атооштуктардан да турат дейт. Демек, однородное определение могут выражаться и причастиями. Мисал келтирели. Мисалы,
күнгө күйгөн сарғарған қағазды ал қолына алды дейді. Он взял в руки пожелтевшую, выцветшую от солнца бумагу дейді да. Эмесе қарағыла, қырғызшасын қарайлы. Ким балдар? Күнгі күйген сарғарған қағазды ал қолына алды. Ким алды? Ал алды. Ал қолына алды. Ал қандай қағазды алды? Күнгі күйген қағазды, сарғарған қағазды. Эки сөз, анық точ. Же болбаса эки бир өңчөй анық точ. Эки сөзден тұрды дағы, ған деген мүчөлөрдүн жардамы менен жасалған атоштуктардан тұрды. Он взял в руки пожелтевшую, выцветшую от солнца бумагу десек. Ким он? Ал эмне кылды? Взял, давайте. И баяндош подлежащее сказуемое. И какую бумагу балдар? Какую? Пожелтевшую, выцветшую бумагу давайте. Булар эмнекен? Бұл сөздер, эти слова, балдар, причастие. Значит, определение выражено причастием. Түшіндік бі, балдар? Кеттік андан ары улантабыз. Эмесе, көнүгүүлөргө токтолуп көрөлү. Көнүгүүлөр, упражнение иштейбиз. Китепти ачабыз, балдар, китепти карагыла, 33-чү бетти карагыла дагы. 33-чү беттен 43-чү көнүгүүгө көңүл буралы. 43-чү көнүгүү көп экен мында. Биз мындан 3 гана сүйлөмдү алдык да. Эмесе, биринчи сүйлөмгө көңүл буралы. Дервиш дейт. Дервиш жаратылышынан жумшак, тартынчаак адам эле дейт. Которуп көрөлүбү? Которсок. По природе дервиш был мягким, застенчивым человеком, дейт экенбиз да. Анда ким? Дервиш. Дервиш адам эле баяндоч. Кандай адам эле? Тартынчаак, жумшак. Бул сөздөр жумшак, тартынчаак бир өңчөй аныктоочтор. Кайсы сөз түркүмүнөн турду? Жумшак, тартынчаак, сын атооштордон турду. Значит, эти слова, балдар, прилагательное. Значит, определение выражено прилагательным. Түшүндүкпү? Кийинки көтүп көрөлү. Адамкерчиликтүү боорукер адам. Өзүнүн адамкерчилиги жөнүндө ооз ачпайт дейт. Гуманный, добрый человек не говорит о своей человечности деп которсок. Анда карагыла. Бу жерде ким балдар? Адам. Ал эмне кылбайт? Ооз ачпайт. Жана баяндоочу подлежащее сказуемое. И теперь такой вопрос. Кандай адам? Адамкерчиликтүү адам. Кандай адам? Боорукер адам. Демек, адамкерчиликтүү боорукер бул бир өңчөй аныктоочтор. Кандай деген суроого жооп берди. Анда кандай деген суроого жооп берсе, булар сынатоочтор. Демек, аныктоочтун милдетин сынатоочтор аткарды. Значит, определение выражено прилагательным. Эмесе, кийинки үчүнчү сүйлөмгө өтөлү да. Өмүрүндө бирөөгө багынбаган, багынууну да эч качан ойлобогон, тизе бүгүп бирөөгө жалынбаган Карабек Каныбектин кылганына ачуусу келди дейт. Жакшылап көңүл бургулап, ичине оорура экен бу жер. Эмесе орусча айтсак, орусча которсок, Карабек человек, который никогда никому не подчинялся, даже подумать не мог кому-то подчиняться, который никогда не перед кем стоял на коленях, был зол на Каныбека десек да. Эми талдайбыз кана көрөлү. Бу жерде ким жөнүндө айтылды? Карабек. Эмне кылды? Ачуусу келди. Карабек ачуусу келди. Эми мындай суроо. Кандай Карабек? Кандай Карабек? Өмүрүндө бирөөгө багынбаган Карабек. Дагы кандай Карабек? Багынууну да эч качан ойлобогон Карабек. Дагы кандай Карабек? Тизе бүгүп бирөөгө жалынбаган Карабек.
Демек, қандай деген сұрауға қанша сөз тизмеги жооп берді? 3 сөз тизмеги жооп берді. Демек, бұл сөз тизмектери балдар, бұлар эмнекен? Атоочтук менен аяқтаған сөз тизмектери. Бағынбаған ган, ойлобогон ган, бұл жерде гон, бүгү бирөөгө жалынбаган ган деген окончание, это булар эмнекен? Бул мүчөлөр. Эмнени жасоочу мүчөлөр? Атооштукту жасоочу мүчөлөр. И эти окончания образуют эмнени? Причастияни. Түшүндүңөр балдар? А тогда получается эмнекен? Тогда определение выражено причастным оборотом десек болот экен. Түшүндүңөр балдар? Эми түшүнсөк, кийинкиге өтүп кетели. Суроого жооп берели балдар. Отвечаем на вопросы. Отвечаем. Кандай мамлекетте жашагың келет? Кантип которсок, в каком государстве хочешь жить десекчи? Эми кантип жооп берет элеңер? Мисалы үчүн, мен бир аз эмне кылдым? Суроону силердин жоопту жаздык. Эми ошол сүйлөмдө көп чекиттер турат. Көп чекитке ылайыктуу эмнени коюш керекпиз? Сөздөрдү коелу да. Ал сөздөр өскөн, орногон деген 2 сөз экен да. Эми бу жерде мен өнүгүп, кайсы сөздү коелу? Мен өнүгүп, өскөн. Тынчтык, орногонду койдук, мамлекетте жашагым келет. Бул жерде ким? Мен. Мен эмне кылгым келет? Жашагым келет. Кандай мамлекетте жашагым келет? Өнүгүп өскөн, тынчтык орногон мамлекетте. Демек, өнүгүп өскөн, тынчтык орногон деген сөздөр, сөз тизмектери, булар сөз түркүмү боюнча атоочтуктар экен. Демек, бирөңчөй мүчөлөрдүн милдетин эмнелер аткарды? Өнүгүп өскөн деген, тынчтык орногон деген атооштук сөздөр аткарды. Демек, здесь определение выражено, дагы эмне деп айтабыз? Выражено ган деген мүчө менен аяктаган болсо причастие. Түшүндүңөр балдар? Мына бүгүнкү теманы түшүндүкпү? Демек, жыйынтык бир аз кылып коелучу, иток кылалы да. Демек, аныктоочтордун милдетин эмне аткарат экен? Сын атооштор жана атооштуктар аткарат экен. Итак, балдар, определение выражено эмне менен? Прилагательным и причастием. Түшүндүкпү балдар? Түшүнсөк, анда үйгө тапшырма алалы. Үйгө тапшырма. 45-ши көнүгүү. Китепти ачабыз дагы. 45-ши көнүгүү. 34-чү бетти ачасыңар дагы. 45-ши көнүгүүнү карагыла балдар. 45-ши көнүгүүдө 8 сүйлөм бар экен. 8 предложение дейт. Анда карагыла жакшылап, китеп менен иштейбиз дагы, көнүгүүнү жазасыңар дагы, бирөңчөй аныктооштордун астын сызгыла. Демек, напишем с вами упражнение, 45-е упражнение, и там найдите однородных член предложения и подчеркивайте. Вам понятно, балдар? Если түшүнүктүү болгон болсо, барыңарга рахмат айтам. Всем спасибо, балдар. Эмдики сабакка чейин көрүшкөнчө.